Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Баарыңыздарга алыскы Америка Кошмо Штатынан ысык салам. Баарыңыздар суроо бересиздер. Байлык менен бийликти кандай түшүнөсүз деп. Мен үчүн менин байлыгым бул менин диним. Алхамдулилля, мусулманмын. Мен үчүн менин байлыгым мен кыргыз болуп жаралганыма. Менин байлыгым менин ата-энемде. Менин байлыгым бул кыргызча сүйлөгөн кыргыз тилим, эне тилим. Менин байлыгым биздин Кыргызстандын жаратылышы. Менин байлыгым бул Кыргызстандын тарыхы жана мөмө жемиши. Алыскы Майамиде болсок дагы мына өзүбүздүн нарындан келген нагыймажем жиберген куруту, Баткенимден келген өрүк мейизи, Атбашыдан келген балыбыз, атам апам өз колу менен жасап бышырган биздин чучук. Ушуга эмне жетсин? Ушул байлык бул адамдын пейилинде, достор. Байлык бул адамдын адамкерчилигинде. Ар бир адам кээ бир ойлойт, байлык деген бул банктагы счет, байлык деген бир кооз үй болсо. Жок, биз ошол кооз үйдү Алланын жанынан күндө жакшы, Алланын ыраазычылыгы үчүн жакшылыктарды кылып, жакшы иштерди кылып, ошол жерден Алланын жанынан салышыбыз керек. Жанагы сиздер айтып аткан кооз нерселер бул Алла Тааламан келген, бул бир гана сыноо. Ошон үчүн достор, кайсыл жерде жүрбөйлү, кандай гана иш кылбайлы, кыргыз элимди уят кылбай, кыргыз элимдин атын чыгарып, жерибиздин кооз жерлерин көрсөтүп, өзүбүздүн калпагыбызды баалап, сыйлап, кыргыз деген улут бар, кыргыз деген күчтүү, жакшы, ыймандуу, ынсаптуу адамдар бар деп өзүбүздү жакшы жагынан көрсөтүп жүрөлү. Африкада болобузбу, Кытайда болобузбу, патриот болуп жүрөлү. Кээ бирөө айтат, байке депутаттыкка койбойсузбу деп. Мен депутаттыкка койбойм. Анткени мен мекенимди чын дилимен, чын ичимен, чын жүрөгүмөн сүйөм. Депутат болуш, элиңе жардам бериш үчүн депутат болуштун кажети жок. Жөн эле чыныгы патриот катары элиңе сүйүү көрсөтүп, жериңди сүйгөн адам катары жөн эле жардам берсе болот. Депутаттыкка барып алып, элдин акчасына мектеп салып, школ салгандын ордуна анын кажети деле жок. Чыныгы элиңди сүйсөң, анда жөн эле чын дилиңен ошону жаса. Кыргыз элим үчүн, жерим үчүн деп жаса. Баарыңыздарга ысык салам. Сиздерге Эдил Касенов менен дайыма